Бүгүнкү биздин өтө турган баяныбыз Аль-джин хакыйкатун ва баян. Жиндер тууралуу акыйкат жана жиндер тууралуу ошол аныктоо. Мындайча айтканда, жиндердин акыйкат жашоосу, алар ким экени тууралуу биз бүгүн сабакты өтмөкчүбүз. Биздин сабагыбыз жиндер тууралуу баянды өткөндөн кийин жиндердин түрлөрү, жиндердин жашаган жерлери жана ошол жиндерден, шайтандардан кантип сактануу деген теманы өтөбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аль-джин аламун агар гайра аламил инс ва аламил малаика. Жин деген бул өзүнчө бир башка бир алам. Инсандар менен периштелердин аламынан сырткары бир башка бир алам. Бирок жин менен инсандардын ортосунда окшоштук сыпаттары бар. Мисалы, бисыфатыл акыл вал ирада. Жиндердин да бизге окшогон алардын да акылы бар. Ошондой эле жиндер дагы бизге окшоп, алардын да бир калоо сезимдери болот. Ошондой эле кудрет жагынан да караганда, ихтияр тарикыл хайр ва шар. Жиндер дагы инсандарга окшоп, алар дагы туура жол менен туура эмес жолду армалап, мындайча айтканда, тандоосу дагы алардын дагы кудрети жетет. Мындайча айтканда, жиндер бизге окшоп, акыйкат жол менен жана адашкан жолду тандоосун Аллах Таала алардын колуна берген. Ошондой эле Аллахумма салли аля Мухаммад, жиндер дагы ибадат кылууга Аллах Таала алардын мойнуна жүктөгөн. Анткени Аллах Таала билесиңер, Az-Zariyat сүрөсүндө Аллах Таала айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жиндер менен инсандарды өзүмө ибадат кылуулары үчүн жараттым деп Аллах Таала Куранда айтып жатат. Демек, жиндер дагы Аллах Таалага ибадат кылуусу алардын дагы мойнундагы бул милдет. Аллах Таала дагы жиндерге ошол ибадат кылууну парз кылган. Ошондой эле жиндер жөнүндө айта турган болсок, бисмиллахир-рахманир-рахим, жиндердин дагы инсандарга окшоп, алар дагы экиге бөлүнөт. Жанакындай эркек жана аял болуп, жиндер дагы ошол жыныстык мамиле аркылуу алар дагы көбөйүшөт. Жиндер дагы адамдарга окшоп, алар дагы тамак ичишет. Алар дагы биз кандай гана жашоодо жашасак, ошол жашоону дагы өздөрүнө алышкан. Бирок алардын жиндер менен инсандардын ортосундагы айырмасы, булар жиндерде бир такталган даана дене болбосо, бизде болсо бир такталган дене болот. Аларда болсо бир дене жок, алар ар түрдүү ташаккул деп коет, ар түрдүү формаларга өзгөрүлүп, алар ар кандай өңдө келе берет адамдардын көзүнө. Мисалы, көбүнчө адамдарга өлгөн атасынын өңүндө, же өлгөн энесинин өңүндө, же өлгөн баласынын өңүндө келип, мен сенин балаңмын, мен сенин атаңмын, же болбосо ошондой бир сөздөрдү айтып, адамдарды туура жолдон азырганга аракет кылышат. Жиндер дагы, алар дагы, Аллахумма салли аля Мухаммад, жиндер дагы, булар дагы мусулман жана капыр болуп дагы бөлүнөт. Мусулмандары Аллах Таала ибадат кылышат, капырлары болсо алар иблиске ибадат кылышууда. Эми Аллахумма салли аля Мухаммад, жиндер менен инсандардын ортосундагы дагы бир айырмасын айтып кетсек, жиндер инсандарга окшош дедик, бирок алардын ортосундагы айырмасын белгилүү алым Абу Бакр аль-Джазаири деген айткандай: "Иннал джин хатта салихин минхум ла қалла ва адна караматан ва шарафа минал инсан." Жиндердин абройлуусу дагы, таза салихтери дагы, инсандын жөнөкөй салих инсандан дагы, жиндердин илимдүү, чоң даражадагы алым салих жиндери аброй жактан, шарап жактан алардын даражасы кичине ылдыйраак дейт. Анткени Аллах Таала Кур'ан Каримде эмне деген? "Валакад каррамна бани Адам, валакад каррамна бани Адам, ва хамалнахум фил барри вал бахр, ва разакнахум минат таййибат." Аллах Таала айтат, биз адам баласына ушундай шарапат бердик дейт. Кандай шарапат? Биз аларды жер үстүндө жана суу астында көтөрдүк дейт. Варазакнахум минат таййибат, жана таза рызкы менен аларга рызкы бердик дейт. Ошондой эле Аллах Таала айтат: "Ва фаддалнахум ала касирин мимман халакна табдила." Жана аларды башка макулкаттардан дагы өзгөчө кылып аларга фазилет бердик дейт. Демек Аллах Таала
Бул башка макулукаттар деген сөз маанисинде жиндерден дагы, периштелерден дагы адам баласына өзгөчөлүк даража бердик дейт. Себеби дегенде адам баласынын өзгөчө даражандагы дагы бир мартабасы бул пайгамбарчылык. Бир дагы периште, бир дагы жин ал пайгамбар болгон эмес. Аллах Тааланын Адам атадан баштап Мухаммад пайгамбарга чейин бардык пайгамбарлар ким болгон? Бул Адам атабыздын урпактарынан, булар адамдын балдары болгон. Ошол үчүн адамга Аллах Таала өтө чоң фазилет берген. Бирок адам баласы ошол фазилетти барктабаса, ал фазилетти далилдебесе, ал фазилетти мындайча айтканда улук тутпаса, Аллах Таала ошондой адамдарды, ошого окшогон мушрик адамдар балким, ошол капыр адамдарды Аллах Таала эң ылдыйкы даражада деди. Анткени билесиңер, Мухаммад сүрөсүндө Аллах Таала айтат: إن الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Албетте Аллах Таала капырчылык кылгандар. Алар тамак аш ичип жешет жана рахат алышат, кантип малдар рахат алгандай, кантип жаныбарлар тамак ичкендей, кантип жаныбарлар рахат алгандай, капырлар дагы ошондой малдарга окшоп рахат алышат. Бирок алардын бара турган жайы Аллах Таала эмне дейт? Тозокуда дейт. Бирок ага караганда тагыра айтканда, Аллах Таала кээ бир жерлерде жанакындай Аллахумма салли Мухаммад Фуркан деген сүрөсүнүн 44-аятында Аллах Таала айтат: Инхум илля кал ан'ам. Ошол капырлар алар малсымал дейт. Белхум адалла сабила. Тескеринче керек болсо, ал капырлар ошол малдан дагы даражасы ылдый дейт. Эмнеге? Анткени капырлар ошондой акылы менен алар чектен чыккан абалда рахат алып жатышат. Мисалы, Аллахумма салли аля Мухаммад, азыр бизде өтө жанакындай сөз менен айтканда кыздар менен кыздар никелешип, эркектер менен эркектер никелешип жашап жүргөн азыркы доор келди. Мынакей, азыр кайсы бир малды карап көрүлөчү. Качан көрдүңөр эле айгыр менен айгыр жүргөнүн, качан көрдүңөр эле бээ менен бээ жүргөнүн, качан көрдүңөр эле кочкор менен кочкор нике кыйышып алган. Анткени малдардын ортосунда эки эркек эч качан нике кыйып жашоодо болбойт. Бирок Аллах Таала адамга акыл берсе дагы, ошол акылы менен дагы малдан дагы төмөн түшүп кетти. Ошол үчүн Аллах Тааладан сактаналык, Аллах менен сактаналык. Аллах Таала капырларды эмне деди? Алар малдан дагы даражасы төмөн деди. Мынакей, берген акылды туура колдонбой, акылын туура эмес жерге иштеткен себептердин бири. Эми силерге Бисмиллахир-рахманир-рахим жин деген сөздүн маанисин чечмелеп берсек, жин деген сөз араб тилинин иштинан деген сөзүнөн келген. Иштинан деген сөздүн мааниси иститар ан уюнил нас. Адамдардын көзүнөн жашырылган, адамдардын көзүнөн бекитилген бир жан дегенди түшүндүрүлөт. Ошол себептен жин деген сөздүн негизги мааниси адамдарга көрүнбөгөн бир зат дегендин маанисин туюлдурат. Ошол себептен Аллах Таала Кур'ан Керимде айтат, бул А'раф сүрөсүнүн 37-аятында Аллах Таала айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннаху яракум. Албетте жанакы иблис силерди көрүп турат. Хуа ва кабилу. Иблис жана анын тобу силерди көрүп турат. Кайсыл тараптан? Мин хайсу ла тараунахум. Силер көрбөй турган тараптан дейт. Демек, биз аларды көрбөй турсак, иблис жана анын тобу бизди көрүп турушат. Ошол себептен Аллах Таала бизге эскертип жатат. Ошол үчүн азыр көптөгөн көз ачыктар пайда болду, жанакындай сыйкырчылар пайда болду. Эмнеге? Анткени сыйкырчылар, көз ачыктар ошол иблистин эң жакшы шериктештери. Эмнеге? Анткени ошолор аркылуу